Assalamu алейкум, урматтуу Бесен YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бүгүн сиздер менен Москвада убактылуу иштеп жүргөн мигрант бир туугандарыбыздын көйгөйү, документи жөнүндө, регистрациясы жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Бул регистрацияны бүгүнкү күндө биздин кыргыз мигрант бир туугандарыбызга таможня союзга кошулгансың деп 1 айга гана мүмкүнчүлүк берген. Ошол эле беларустарга 3 айга уруксат берген. 3 айдын ичинде документ жасап алсаң болот деп шанс берген туугандар. Беларустардын көзү эмне 2өбү же 4өбү билбейм иши кызы. Алар дагы таможня союздун курамында турат. Ошолорду дагы 3 айга коюп койгон, а бизди болсо 1 айга коюп койгон. Эми анысы аз келгенсип туугандар. Мейли. Анысы аз келгенсип бүгүн Атамбаев аксакалдын доорунда ал агынан ичет беле, кызылынан ичет беле билбейм иши кызы ичет деп шылдыңдап да чыгарып аткандары болду. Ичсе дагы туугандар ошол Атамбаев тең ата сүйлөшүп, тилин табып, биздин мекендеш мигрант бир туугандарыбызга көптөгөн жеңилдиктерди берген. Жакшы иштерин да айтышыбыз керек туугандар. Бир гана жаман жагын эмес. Жакшы иштерин жакшы дешибиз керек, а жаманын жаман дешибиз керек. Жакшы иштери ушул мигрант бир туугандарыбызга көптөгөн жеңилдиктерди берди туугандар. А бүгүн болсо ушул мигрант бир туугандарыбыздын көйгөйү бүгүн регистрацияны жасаш керек. Мурдагыдай жеңилдик эмес, бирөөлөр аркылуу жасатып, ФМСтен учетко коюп, ошол жерде регистрацияны 3 айга, анан 1 жылдыкка ушинтип улантып, кенен басып, кенен иштешип жүрчү. А бүгүн ошол нерсени да бизден кысканып, эмне кылып атат? 3-сентябрга чейин кирди чыкты кылгыла деп отуруп, биздин мигрант бир туугандарыбыз жол сапарында канчалаган азапты тартып атат туугандар. Канчалаган азапты тартып атат. Эмнеге биздин кыргыздардын документин чечип коюш үчүн элчилик бүгүн уктап жатат, сүйлөшө албай. Эмнеге аны ал жерге жөн эле бир кукла катары коюп койдуңар? Элчи деген нерсе ошол жерде өчүрөттөп миңдеген адамдар турат күнүнө. Ошолордун проблемасын чечип, батыраак иштешип, ошол элдин мыйзамдары менен биздин элибиздин укугун коргош керек. Калайбы калабайбы коргош керек. Мына бүгүн бир жаман суук кабар болду туугандар. 14 кыргызстандык жараныбыз жолдо барат спринтерде. 18 экен. 14-ü спринтерде токтоп турган жерде аркасынан фура КамАЗ келип уруп, эмне болду? Жанагы биздин мекендештерибиз ошол жерде каза болду. Силер ошол мигрант бир туугандарыбыздын акчасын жеп, жыргап атасыңар туугандар. Чынын айтайын. Кум төрүң, бозумчагың төлөй албаган акчаны мигранттар 1 жылда төлөп коюп атат Кыргызстандын бюджетине. Сөз түрдө биздин мекендештер, биздин бир туугандар ошол жерде каза болгондо анан кийин жамбашыңарды көтөрүп жешесиңерби? Катуураак айтсам кечирип койгула. Бирок бүгүн могу окуяны көрүп туруп, оорубастан да чыгып ушул өзүм кесибимен пайдаланып, блогерчилик кесибимен пайдаланып, Кыргыздын бир жараны, бир уулу катары, ушул мекендеш бир туугандарыбыз, миграцияда жүргөн адам катары, ошолордун жашоонун түшүнгөн адам катары күйүп айтып атам туугандар. Жыргаганыман эмес. Кээ бирөөлөр буну туура түшүнөт, кээ бирөөлөр паам парасатын мал тебелеп кеткендик үчүн сен чыгып алып акыл үйрөтүп атасың дейт. Сенин акыл сөздөрүң керек эмес дейт. Кээ бир парасатын мал тебелеп кеткендер түшүнбөйт аны. А бирок миезин иштеткен ар бир кыргыз мекендешибиз буну түшүнөт туугандар. Элчилик эмне кылып отурасыңар ошол маселени чечип койбой? Иштей албай атасыңарбы, тил табыша албай атасыңарбы? Анда тил табышкандарды бирөөлөрүн койгула. Мигранттардын укугун талабын талашкан элчини койгула. Каякта бир аялды коюп койбой. Кыргызстандан аттуу баштуу ошол орус өкүлдөрү менен сүйлөшө ала турган, тилин таба ала турган Адыхан Мадымаров ошогон саясатчыларды жөнөткүлө. Барып сүйлөшүп тезирээк чечип берсин. Болбосо жетекчибиз өзү чечсин сүйлөшүп. Караңыздар, ушул регистрациянын кесепетинен мурдагыдай абалда боло бердим деп сүйлөшө албаганын кесепетинен бүгүн биздин 14 жараныбыз жолдо кырсыкка учурап каза болуп атат туугандар. Сөз түрдө ошол мекендештерибиз каза болгондо, анан ошентип кыйналганда, кайрылуулар чыкканда, ызылдап ыйлаганда, зар какшаганда анан силер ойгоносуңарбы?
Эмне мынча биздин мигрант бир туугандарыбызды өгөйлөйсүңөр? Эмне мынча алардын укугун коргоп койбойсуңар? Себеби алар бозумча кумтөр кендери бере албаган, алтын кендери бере албаган акчаны төлөп атат го биздин мамлекетибизге. Ошолордун которгон акчасынын какой-то бир процентинен силер килейген 2 кениңер бере албаган акчаны берип атат го. Болбосо ушул кумтөр менен бозумчак кени Кыргызстандын бюджетин көтөрүп кое турган деңгээлдеги байлыктарыбыз бар экен. Коррупция дейсиңер, коррупция кана жоюлган? Больницаларга барсаң, пара берип аткандар толтура. Бир уколун 50 сомго сайып коюп аткандар толтура. Бекер мамлекеттен жардам болуп келсе, ошону дагы акчага сатып аткандар толтура врачтар. Жолдорубуз оңолуп атат деп кыйкырып мактанасыңар. Кана кыйратып атканы. Кыла албай атабы? Анда кылгандарга бергиле. Жоопкерчиликти сезбей атабы? Жоопкерчиликти сезген адамдарга ошол ишти бергиле. Эмне ишти айткым келип атат? Ошол элчиликте биздин укугубузду коргой турган чыныгы азаматты койгула ошол жерге. Мыйзамды так билген, тил табыша ала турган, чечкиндүү, ойгок, жоопкерчиликтүү адамды элчиликке коюп бергиле. Дагы канчалаганы кырылыш керек силерге. Урматтуу бир туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, сураныч тезирээк ушул видеону бөлүшүп, биздин каналга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүп коюңуздар, сураныч. Анткени бул бөлүшүү сиздердин бизге берген эң чоң жардамыңыздар. Бүгүнкү окуя ооруп жатсам дагы чыгып сүйлөгөнгө мажбур болдум, туугандар. Сөзсүз түрдө биздин мекендештерибиз ошондой кыйналышы шарт эмес. Тил табышып сүйлөшсө болот, чечсе болот, тезирээк. 3 сентябрга чейин бир үйгө коюш керек деп атат регистрацияны. Мына ошого шашылып баратып, ушундай кырсыктарга учурашып атат. Канча миңдеген биздин мигрант бир туугандарыбыз ошол жерде жүрөт. Баарынын эле танышы жок да жерде. Туурабы? Баарынын эле танышы жок да ал жерде. Баарынын эле орус танышы жок да ошолордун үйүнө учетко койгонго. Эмнеге биздин элибизге ушундай шалакылык мамиле кыласыңар? Эмнеге биздин элибизди ушундай кыйнайсыңар, мигрант бир туугандарыбызды? Анткени алар Кыргызстанда ошол акчаны таппагандыгынан, жыргаганынан двордо иштеп аткан жок. Жыргаганынан стройкада иштеп аткан жок. Жыргаганынан оор жүк көтөрүп, грузда иштеп аткан жок. Жыргаганынан сууктарда, доставкада иштеп аткан жок. Жыргаганынан орустун сөгүшүн угуп, таксиде иштеп, акча табып аткан жок. Бүт ошол нерселерди кыйналганынан ошол жерде акча табып, сөгүшүн угса дагы пешене терин ошол жерде иштеп табып, Кыргызстанга акчасын которуп атат ата-энесине, бир туугандарына, үй бүлөсүнө. Эмнеге чечип койбойсуңар, туугандар? Тезирээк чечкиле, сураныч. Сураныч. Биздин мигранттардын мурдагыдай документи 3 айлык, 1 жылдык, 2 жыл, 5 жылга чейин ошондой шанс түзүп бергиле, сураныч. Кыргызстанда ошолорго ишти орнотуп, фабрикаларды ачып, заводдорду ачып, ошолорду иш менен камсыз кыла албадыңарбы? Эми жок дегенде мигрант бир туугандарыбыздын документин чечип койгула. Мигранттар, эгер биз бийликке келсек, Кыргызстанга кайтат деген аксакалдардын бийлигинин астында жашап атабыз. Тескерисинче мигранттар биздин Кыргызстандан тезирээк чыгып кетип атат. Миграцияга чыгып кетип атат биздин мекендештер. Эмнеге? Бардык нерсе асман чапчып атат. Ушундай заман болуп калды, туугандар. Биздин мигрант бир туугандарыбыздын регистрациясын тезирээк чечип бергиле. Болбосо бул кетиште биздин мигрант бир туугандарыбыз аябай кыйналып атат, кыйналат дагы. Мына ошолордун көйгөйүн чечип коюңуздар, сураныч. Кыргыздын бир блогер катары
bir атаулуу катары өз оюмду айттым. Жеткирип койгула.